Эненин башкы милдети кайсы? Эненин белгилүү гана милдети барбы? Келиңиздер, бүгүнкү подкастта дал ушул жөнүндө сөз кылалы. Достор, кандайсыздар? Баарыңыздар менен амандашып, саламдашып, дагы бир сонун 10 мүнөттүк подкастты баштадык. Балдарды тарбиялагыла жана ошондо улууларды жазалоонун зарылдыгы жок деп айткан Пифагор. Балдарды тарбиялагыла, ошондо улууларды жазалоонун зарылдыгы жок дейт. Караңыздарчы. Эненин башкы милдети. Кудай жаратуучу балдардын жөндөмдүү мүмкүнчүлүктөрүн көрүп турат, Ал өтө чоң кызыгуулук менен ата-энелер анын планын орундатабы же өзүнүн ыгы жок боорукерлиги менен анын көрсөтмөлөрүн сызып коюшабы, анын баласы бул жашоодо жана түбөлүк жашоо үчүн дагы өлүп калышын каалабайбы, мына ошону карап турат. Бул алсыз жаратылышты адам болууга кайра айлантуу улуу жана маанилүү иш. Силердин балдарга болгон милдетиңерди аткарууда бир нерсенин жолтоо болуп калышына жол бербеңиз. Сиз жогорку кеңештин мүчөсү болбой эле коюңуз, бирок силер Кудай үчүн жана өзүңөрдүн мекениңер үчүн улуу иш аткарууга даярсыңар. Силер өзүңөрдүн балдарыңарды жамандыкка каршы тукуруп, өз мүнөздөрүн жеткилеңдүүлүккө жана башкаларга дагы ушундай адилеттүү иш кылуусун айтууга үйрөтө аласыңар. Үйдөгү таалим тарбия мына ушул жөнүндө болмокчу. Билим алуу багытынын таасири калтыраарлык жетишкендигине карабастан, азыркы учурдагы балдарды тарбиялоо өтө аянычтуу абалда, байкайсыңарбы? Үй бүлөлүк тарбия берүүнү бар калышпайт. Ата-энелер өзгөчө энелер аларга берилген милдеттеме канчалык зарыл экендигин түшүнүшпөйт. Аларда чыдамдуулук дагы, балдарды түз багыттоо жана алар менен башкаруу үчүн акылдуулук дагы жок. Кудай бизден анын күчүнүн аркасында аткара албай турган, биздин жекече жана балдарыбыздын ийгилиги үчүн колдонулбаган же кызмат кылбаган кандайдыр бир нерсени талап кылып аткан жок, достор. Өз балдарыңардын ийкемдүүлүгү жана кылык жоруктарынын отурукташы үчүн ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуңуздар. Алардын акыл эсинин өсүүсүн көңүл буруу менен байкаңыз. Акыл эси туура эле өсүп жатабы? Ашыкча бир сапаттарын токтотуп, кемчиликтерине демилге бериңиз. Өз өмүрүңөрдү таза жана асыл кылып балдарга көргөзгүлө. Балдарды тарбиялоого жандануу жана эрдик менен кириш керек, Бул өзгөчө бир тапшырма. Ар учурда өзүңөрдүн иш аракетиңерде өзгөрүүсүз Кудайдын жардамына таянгыла. Кудай жардам берчи. Силердин балдарыңардын адеп ахлактуу деңгээлинин өсүшүн көрмөйүнчө, алардын өмүрдүк көз карашынын деңгээли көңүл ачууларга умтулуудан жогору болмоюнча тынч албагыла. Бардык түшүнүкчүлүктүн жогоркусу силердин балдарыңар болушу керек. Ар бир жашоонун көз ирмемине кунт коюулук менен карап, алардын баары өтө баалуу. Эстегиле, балдар токтоосуздан алдыга карай бара жатышат жана билинбестик менен үй бүлөлүк окутууну жана тарбияны жактырышпай, силердин көз алдыңардан четтеп кетиши мүмкүн. Эгерде силер бардык учурда, бардык нерседе ийгиликке жетишпесеңер дагы, бул жерде көңүл буруп жана аракеттенип, өзүңөрдүн аракетиңерди көргөзгүлө. Эгерде үй бүлөлүк тарбиянын жардамы аркасында силердин балдарыңар жакшы адам болуп өссө, анда силердин жашооңордогу ийгиликсиз деп айтууга болбойт жана силерге өзүңөрдүн абийириңер үчүн уялып, сар-сана тартуунун кереги жок. Балдар бул эненин күзгүсү. Эне бул күзгүдөн өзүнүн кулак-кулк мүнөзүн, жүрүш-турушун көрүп турат, Ошондуктан эне өзүнүн куунт коюп карап туруучу окуучуларынын алдында өз сөздөрүн өтө көңүл коюу менен текшерип сүйлөп, алардын жүрүм-турумун баарын байкап турушу керек. Эне баланын күзгүсү, караңызчы. Балдар бул Теңирден калган мурас жана биз анын алдында анын мүлкүн башкарууга милдеттүүбүз деген сөз бар. Ыйса Машаяктын учурунда Ыйса балдарга колун коюп, аларды алкыштап койсун дешип, анан энелер балдарды алып келишет го. Ошондо өздөрүнүн Ыйсага болгон ишенимин көргөзүп, өздөрүнө багууга дайындалган наристелеринин азыркы жана келечектеги камылгасы үчүн кам көрүшкөн. Бирок шакирттери буга түшүнүшкөн эмес. Алар бул аялдар өздөрүнүн балдары менен эмнеге устаттын тынчын алып атышат деп аларга ары баргыла жакын келбей кеткиле деген, Бирок
ыйса шакирттерин тыйып жана көпчүлүккө ишенимдүү энелерди балдары менен өткөрүүсүн талап кылган. Ал мынтип айткан: балдардын мага келүүсүнө тыюу салбагыла жана тоскоолдук кылбагыла, анткени Кудайдын падышачылыгы ушундайлардыкы деген. Караңызчы, кандай сонун айтылган сөздөр, анткени асман падышачылыгы же бейиш бул ушундай балдардыкы дейт. Достор, энелер чаң баскан жол менен куткаруучуну көздөй келе жатышканда ыйса алардын токтобогон көз жашын жана өздөрүнүн балдары үчүн сыйынууларын көргөндө, бул энелер үчүн кайсы учурда болбосун жандандыруучу сабак болушу керек. Биз энелер бардык учурда жаратуучуга кайрыла алышат. Энелер өз түйшүктөрү, кыйынчылыктары менен ыйсага келе беришсин. Алар балдарды тарбиялоодо Кудайдан чоң жардам алышат. Куткаруучунун алдында өз кыйынчылыктарын алып келүүчү энелер үчүн ар дайым эшик ачык. Ал мурдагыдай эле энелер өз балдарын анын алдында алып келүүсүн каалап, аларды алктагысы келет. Ыйса өзүн жош момундар, муктаждуулар жана кайгы тарткандар менен бирдей эле көргөн. Ал жаш балдарды колуна алып, анан жаштар менен алардын деңгээлинде сүйлөшө билген. Анын сүйүү чачыраткан кең жүрөгү алардын муктаждыктарын жана кыйналууларын толук билип турган. Анан Ыйса алардын бактылуулугу тууралуу дагы кубанган. Анын эч нерсеге турбаган чөгүңкү жана каланын толгон толкундоосунан, эки жүздүү азгырыктарга адамдар менен сүйлөшкөндө чарчаган руху жаш күнөөсүз балдар менен сүйлөшкөндө тынчтык алган. Караңызчы, асман улуулугу ушул деңгээлге чейин кам көргөн. Ал маанилүү таалим, тарбия жана алардын суроолоруна жооп берүүдө балдарга жеткиликтүү болуш үчүн алардын түшүнүгүндө дагы үйрөткөн. Силердин балдарыңар Кудай үчүн абдан кымбат. Алар үчүн өз өмүрүн курмандыкка берген. Кудайды сүйгөн жана күнөө жасоодон корккон жаш наристе Ыйсанын алдында жөндөмдүү жана билими жогору улуу куткарылуу тууралуу баар калбаган адамдан алда канча жогору. Кудайга ишенген жаш баланын жаны ага анын тагынын алдында кызмат кылган периштелер сыяктуу эле өтө кымбат. Ошондуктан сиздин балаңыз Кудайдын көз алдында кымбат. Ыйса дагы бир убакта бала болгон, Анын урматы үчүн болсо дагы өз балдарыңарга мээримдүү болгула. Балдар силерге алардын бардык нерселерин укуп, макул, мейли дей берүү жана аларды Кудайындай көрүп, тентектикке көндүрүш үчүн берилген эмес. Бирок силер аларды таза жана жогорку деңгээлдеги өмүргө үйрөтүш үчүн берилген. Алар Кудайдын мүлкү болуп эсептелет. Ал аларды сүйөт жана силерди балдардын мүнөзүнүн жеткилеңдүү отурукташына шериктеш болууга Кудай силерди өзүнө чакырат. Балдарга өзүнө таандык болгон жөндөмдүүлүктөр алардын менчиги болбостугун түшүндүрүп коюу өтө зарыл. Күч, кубат, убакыт, ойлоо жөндөмдүүлүгү бул карызга берилген байлык. Ал Кудайга таандык жана ар бир адам чечим кабыл алышы керек. Өсүү жөндөмдүүлүгүн жогорку максатка арнаш үчүн. Албетте жаратуучу биздин алсыздыгыбызды билет, Биз эмнеге кудуретибиз жетет, эмнеге жетпейт, баарын билет. Ошондуктан балдарды тарбиялоодо жаратуучудан жардам сурагыла дейт. Караңызчы, ал насаатчы болгусу келет. Ал жана балдардын дагы өмүрүндөгү өтө турган куш жолун тегиздеп турат. Кудуреттүү Кудай бизде жөндөмдүүлүгүбүз жана күчүбүзгө жараша туура келе турган жол даярдап койгонун унутпайлы. Ошондуктан эгерде бала сизге берилсе, анда жаратуучу сизге сен ата эне боло аласың деп тапшырды. Жана ошол баланы бейиш үчүн тарбиялап, жакшы өстүрүп, ийгиликтүү жолго салып бериш бул ата эненин милдети. Достор, мен сиздер менен коштошом жана бул сааттын көшөгөсүн жаап жатып, Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Биз менен чогуу болуңуздар. Жана +1 301 760 60 70 сандары кызматта. Комментарий жазыңыз, ылдый жака суроолоруңуз болсо жазыңыз. Жардам керек болсо жазыңыз, ушундай психологиялык дейинби. Анан суроолор, кеңештер, сунуштар болсо жазыңыздар. Биз сиздерди күтөбүз. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, бар болуңуздар жана бай болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.